Айгерим Расул кызы Toyota Highlander унасын белекке берет. Ырчы өзүн тойлорунун ханышасы деп атаган Айгерим Расул кызы көрмандары үчүн жаңы гив оюнун баштады. Менин жеке гив оюнум старт алды. Бардыгыңыздарды оюнга активдүү катышып, баалуу белектерге ээ болууга чакырам. Баш бейге Toyota Highlander деп билдирди ырчайым. Ошондой эле ал жасалма баракчалардан абайлоону өтүндү. Оюндун кененирээк шарттары менен ырчынын Instagram социалдык тармагындагы баракчасына таанышсаңыз болот. Эскерте кетсек, ырчы Айгерим Расул кызы 1991-жылы 10-октябрда Бишкек шаарында туулган. Атасы ырчы Расул Маматкулов менен чоң сахнага чыгып, Түнкү Бишкек аттуу ыры менен элге таанылган. Өзүң эле, Келем сага жана башка ырлары клиптер менен белгилүү. Маалымат булагы, Заман чекиткежи. Эстрада ырчысы Замир мырза ак өргөлүү болду. Ырчы мырзага байланышканыбызда ал Супер чекиткежи порталына төмөнкүдөй маалымат берди. Ош шаарынын борборуна премиум класста көп кабаттуу үйдөн 2 бөлмөлүү батир алдым. Үйдү курулуш компания өзү сунуштап, алардын жүзү болдум. Азырынча курулуш иштери жүрүп жатат. Буйруса салынып бүткөндө өзүбүздүн кыялдагыдай оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп анан көчүп киребиз, дейт ырчы. Маалымат булагы Супер чекиткежи. Белгилүү ырчы Неля Нуркулова тасмал аттуу кызыктуу баракча ачты. Ырчы Неля Нуркулова айымдар үчүн кызыктуу рецепттерден турган өзүнүн баракчасын ачты. Бул тууралуу ырчы айым өзү кабарлады. Менин тасмал Неля баракчама жазылыңыздар. Биргелешип айымдар үчүн кызыктуу жана пайдалуу баракча түзөбүз. Ашкана сырлары менен бөлүшүп, андан ырахат алалы. Сиздерден даамдуу жана жеке фантазияңыздарга бай рецепттерди күтөм, деп билдирди Нуркулова. Белгилей кетсек, кыргыз эстрадасындагы жылдыздуу түгөйлөр Урмат Усенов менен Неля Нуркулова эң ынтымактуу үй-бүлө катары белгилүү жана ырчынын Instagram баракчасындагы катталуучулардын саны 1.300.000 адамдан ашат. Маалымат булагы Араба чекиткежи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.